Саламатсыңарбы? Менин атым Бексаада Муратбекова. Мен сиздерге англис тилин жөнөкөйлүк берүү үчүн ушу каналды ачканмын. Азыр мен Чикагодагы Нортвестерн университетинин кампусунун ичинде отурам. Биз семинарга келгем. Семинар башталган чакта силердин 1-2 суроолоруңарга жооп берейин. Ичи абдан жакшынакай экен, студенттер көп. Өзүмдүн студенттик күндөрүмдү эстеп кеттим. Тышта кар жаап атат, азыр көрөсүңөрбү? Көрүнөт экен. Айбесон кар жаап атат. Башталганча силердин суроолорго жооп берейин. Бир суроодон childlike менен childish'тин эмне айырмасы бар? Эң жөнөкөй. Билбегендерге child деген сөз эмне? Child это эң биринчи уровень карасак жөнөкөй. Бул бала деген эле сөз, балаң child. Children балдар көптүк түрү. Ал эми англис тилидагы уровеньдер бар да. Анда мисалы психологияда child деген сөздүн мааниси кичине башкача. Your child angry деп айтса, ал сенин физикалык балаңдын жини келип атат деген сөз эмес да. Ал сенин ичиңдеги подсознанияң деп айталы, же 1 жаштан 5 жашка чейинки бөлүгүңдүн жини келип атат деп айткан сөз да. Мисалы, сиз ошо психолог менен сүйлөшүп отурсаңыз, your child is very angry десе, кайсы бала деп четиңерди карашыңар мүмкүн, анткени ал физикалык балаңды айтпай эле, ал сенин ичиңдеги ошол личность, персоналитидеги ошол частьты айтып атат. Ал эми айтиде карасак дагы child parent relationship деген түшүнүк бар. Код жазып атканда, мисалы, негизги коддор бар. Анан астына ошонун ичине негизги коддун ичине кире турган майда коддор бар да, бири-бирине байланыштуу. Ошону child parent relationship дейт да. Ал жерде ошол негизги коддун ичине кире турган жердеги коддорду бул child бала, ошол бала бөлүгү деген сөз да. Менин максатым ошол силерди ошол эң базадагы могул уровеньге жеткирүү, андан кийин бөлүнүп кетет да. Эми жанагы башкы суроого келсем, childish деген сөз негативдүү мааниде. Эмнеге? Анткени childish деген сөздүн которулушу жаш баладай, бирок негативдүү. Childlike деген сөз деле баладай, жаш баладай деген сөз, бирок ал позитивдүү. Childish деген мисалы, кыргызча эле мисал келтирейин. Мисалы, 50 жаштагы киши тойго барып ыстыкан талашты десе, бул childish. Негативдүү мааниде айтат да. 50-гө чыккан киши, мисалы, ушундай жаш баладай нерсе кылды депчи, бул childish. He's like child, he's childish деп айтса, демек кичине негативдүү айтып атканда, жаш баладай. Ал эми childlike деген бар, ал позитивдүү мааниде. Мисалы, жаш баладай бир нерсеге кызыгып, жаш баладай таза, жаш баладай жан дүйнөсү таза деген сыяктуу. Ошондо мындай эле жаттап алсак болот. Childish жаш баладай эле деген сөз, бирок негативдүү мааниде. Childlike бул ал дагы жаш баладай деп которулат, бирок позитивдүү мааниде. Кааласаңар өздөрүңөр пример берсеңер болот, кайсыл childishке кирет, кайсыл childlikeга кирет. Эки сөз дагы азыр мен жаза албай атам, анткени жазып анан видео кылганга болбой атат да. Child деген сөздөн кийин эле dish деген кайра уланат, бир эле сөз. Childlike деген сөз деле бир эле сөз. Ушундай, сиздин сурооңузга жооп бердим окшойт. Эми жана учурчак боюнча айтайын, жана өзүнчө видео кылсамбы? Кел өзүнчө видео кылайын. Азырынча ушул, азыр менин семинарым башталат. Сурооңуздар болсо калтырып коюңуздар, мен бошогондо ушундай жооп берип турам.